Bismillahirrahmanirrahim. Meçit imamının 4 ay davatqa çıkıp ketүүsüne sebep bolgan bir hadis turалы söz kılayın. Бұл көңілде болған оқия. Meçit imamına 4 ay Allah yoluna çıkıp kurbançılık kılıp kelүүгө koşuna ayılынан жоң кудамлар ташкил кылып келишет. İmam бирок тирикчиликке байланыштуу аны шылтоо кылып чыгалбасын айтат. Ошол учурда сарайдан букасы чыгып качып кетет. Анан баягы ташкилге келген кудамлар менен бирге буканы кармайлы артынан кубалашып жөнөшөт. Айылда көчөмө-көчө алыс бир жерге барып бирөөдүн багына же сарайы жака ушундай киргенде имам буканын артынан барып куйругуна жабышат. Ошентип буканы кармап анан солошоттор. Буканы кармаган соң баары чогулуп пешин убакыты болуп калат, пешинге мечитке келишет. Пешинге мечитке келсе, ош тараптан жамаат барып калган болуп, пешин намазында жамаат келгенде пешин хадис окулат. Ошо пешин намаз окулгандан кийин ушул хадисти бирөөсү чыгып окуйт. Алар жаңы келген жамаат булардын окуясынан кабары болгон жок. Аллах Таала ушундай туштап коет. Мына ушул хадисти китепти ачса эле дават бөлүмүндө 65-чи хадис экен. Ушул хадис туш болот, окуйт. Абдуллах бин Умар радияллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан укканын айтат. Качан силер соодага берилип, букалардын куйругуна жабышып, жана дыйканчылык менен алек болуп, Аллах жолундагы күрөштү таштап койсоңор, Аллах силерге кор болууну жиберет. Жана силер өзүңөрдүн диниңерге кайтмайынча андан кутултпайт деген хадисти, пешин хадиси 2 жолу, 3 жолу кайталанып окулат. Ушул хадисти кайра-кайра окуйт. Имам жана ага ташкилге келген кошуна айылдан келген кудамлар баары күлүп каткырышат. Келген жамаат хадисти окуган адам түшүнбөй калат. Ушул хадис окуп бүтүп пешин хадис бүткөндөн кийин анан имам ошол жерде кол көтөрүп, мен буканын куйругуна жабышып кор болуп жүрө бербеймин. Бул хадиске амал кылуу үчүн Аллахтын жолуна 4 айга чыгууга даярмын деп туруп, 4 айга даяр болуп, ошондон кийин ошол букасын сатып, 4 айга чыгып, чоң бир Аллахтын жолундагы чоң курбанчылыкты кылган экен. Мына бул хадисте соода сатыкка берилип, ошондой эле мал буканын куйругуна жабышып, дыйканчылык менен алек болуп, Аллах жолундагы мээнет, Аллахтын жолуна чыгуу деген, дин үчүн курбанчылык дегенди калтырып койсок, анда Аллах Таала кор болууну жиберет экен. Аллах Тааланын динине, дин мээнетине, динге курбанчылык кылууга кайтмайынча, Аллах Таала ал корлуктан арылтпайт. Аллах Тааланын жолуна курбанчылык кылууга баарыбыз убакыт бөлөлү, аракет кылалы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.